Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы жакшы суроолордун бирин көрүп кетели. Көпчүлүк адамдар суроону беришет. Эмне үчүн мен адамдарга сунуш айтканда, тармактык маркетинг айтканда адамдар койчу, болбогон ишер койчу деп качышат да. Муну кандай кылсак болот, жана кандай мамиле кылсак болот. Алар көбүнчө тармактык маркетингде, эгерде чында биз деп койсок, алар тармактык маркетингден качышпайт. Алар бул бизнестен качышпайт. Алар сиздин ичиңизде болгон сезимден качышат. Сиз өзүңүз бул бизнеске толук ишене билесиз. Жана адамдарга сунуш жасап атып, сиз азыр жок дейт деп өзүңүздү мындай коркуу, калтыроо титирөө менен ишенип ишенбей деп атып анан сунуш жасайсыз да. Ошол сезим, ошол сиздин сезимиңизден адамдар качат. Чөптө бул айтканына караганда анча эмес окшойт деген сезим менен кабыл алышат да. Сиз деле мындай так ишенсе болбой турган нерседен кача баштайсыз. Ошондой адам ошондой сезим менен айтса, ошондой эмес. Адамдардын башында кандай бир сканер бар, сиздин сезимиңизди сезет да. Эмнеге ошол эле бизнес жөнүндө мен айтсам азыраак адам жок дейт, сиз айтсаңыз көбүрөөк адам жок дейт. Эмнеге? Эмнеге дегенде сиздин сезимиңиз башкача да. Менин ишенимим башкача бул бизнеске, сиздин ишенимиңиз башкача. Биз эки түрдүү сезим менен айтабыз. Ошол себептен ал адамдар сизден качышы мүмкүн. Ошол сиздин ичиңиздеги сезимди оңдоо керек болот. Ал үчүн сиз бул бизнеске болгон ишенимиңизди күчөтүңүз. Мен жакшы видеом бар, жаңылардын ийгилик жолунда сынып калбаш үчүн деген видео бар. Ошол жерде как раз көрүп кетиңиз, 5 ишенимден өтүү боюнча айтылат. Жана башында сиздин ишенимиңиз секирип турган жөнүндө, кызыгууңуз ишенимиңиз жөнүндө. Бул нормалдуу көрүнүш. Анан сиз өзүңүзгө болгон ишенимди, бизнеске болгон ишенимди күчөтүүгө аракет кылыңыз. Мен өзүм ишенбейм аттуу видеону көрүп чыгыңыз. Жана ошондой эле бул бизнеске деги эле биздин компания болгон ишенимди күчөтүүгө аракет кылыңыз. Компания ишенимиңиз аз болсо, демек сиз продукцияларды колдонуп көрө элексиз, компаниянын марекелерине катыша элексиз. Ошол эле учурда бизнеске болгон ишенимиңизди күчөтсөңүз болот. Ал үчүн атайын азыр учурда интернетте толтура жакшы сонун укмуштуу видеолор бар. Стратегия победителей, ответ, Рэнди Гейдж деген миллионерлердин биринин что делать, когда мечта умирает деген видеосу бар. Ошону көргөндө болосуз. Ошондой эле стратегия победителей 2 деген бар. Ошолордун ответ 2 деген бар. Ошолорду көргөнгө аракет кылыңыз. Кыргыз тилинде болсо бай адамдардын сырлары менин видеом, бай жана кедейди көргөнгө аракет кылыңыз. Айлыкка иштегендер үчүн, чакан бизнестин ээлерине деген жана ошондой эле тармактык маркетингди тандоо деген видеолорду улам акырындык менен көргөн аракет кылыңыз. Сиз аларды көргөн сайын сизде бул бизнеске болгон ишеним күчөй баштайт дагы. Сиз уже ишеним сезим менен айта баштайсыз. Ошондой эле көптөгөн адамдардын ийгилик окуяларын көргөнү, окуганы, жаттап калганы, эстеп калып, бирөө айтып бере аларлык деңгээлге чейин жакшы билген аракет кылыңыз. Ал үчүн көптөгөн адамдардын ийгилик окуяларын бир жолу эмес, 3-4 жолдан окуңуз. Кайсы адам, кайсы шаарда кандай кесип нээси болуп жүрүп, кандай проблемалар менен жүрүп, жолдо кандай проблемаларды жолтуруп атып, анан кандай акчаларга чыкты. Ошону жакшы билген аракет кылсаңыз, сизде ичиңизде толугу менен бул бизнеске болгон ишенимиңиз толуп калган болот. Ошондой сезим менен сунуш кылгансызда, адамдар жок деп аткан жеринен сизге макулдай баштайт. Мына мисалдардын бири кечээ жакында мен эски тааныштарымдын бири бир мектепте окуганбыз. Банкта иштейт, сунуш кылсам мен буга убактым жок дегенде, туура түшүнөм сени, ооба туура. Сени, скорее всего, сен айлыгың өзүңө жетишерлиги окшойт. Баары канаттанат окшойт. Сага 20-30 миң сом айлык жетип атат окшойт. Бизге иштегендер мага жетпейт деп келишет көбүнчө. Мисалы үчүн мага 30 миң жетпейт, 20 миң жетпейт. Мен 50 миң, 100 миң, 80 миң тапкым келет деп келишет. Мисалы үчүн бизде банкта иштегендер бар. Алар атайын отпускага чыгып, ушул бизнести жасап атышат. Азыр эми кандай бир азыраак натыйжага жетип алып, эми азыр банктын ишин таштаганча, кантип кошумча башка жерде иштегенче бул бизнести курсам болот деп, приходящий бухгалтер болуп иштегенче биздин бизнеске кошулган жатат деп ошону айтып бердим аларгачы. Ушундай болуп жатат. Сен аларга сен керек болуп атат. Алар чындап эле берип 60 миң таап атканыбызды көрүп атат. 70-80 миң таап атканыбызды көрүп атат. Же бизге окшоп сага 200 миң акча да кереги жок. Чытыркөө саякаттарда кереги жок. Мен сени туура түшүнөм. Ошон үчүн сенин убактың жок болуш керек. Десем, жок, андайларга мен болсо убактым болмок эле. Кандай эмне кылыш керек бул бизнесте иштеш үчүн деп сурай баштайт. Көрдүңүз, Мына жок деп аткан адам көбүнчө макул дей баштады. Көрдүңүз, Анткени эмнеге мындай болот? Анткени дегенде мен бул бизнестин канчалык сонун экенин, анын ишине караганда 10 эсе сонун экенин көрүп атам, ишенип атам жана билем да. Ал эми сизде ошол сезим жок. Кантсаңыз болот? Толтуруңуз. Ал билимге, ал ишенимге тезирээк бадыраак толтурган аракет кылыңыз. Ошондо сиз көптөгөн адамдардан жокту укпай каласыз. Жана деп калтырап атып сунуш кылбайсыз. Сиз укмуш сонун шансы сунуш кылып аткан сезим менен сунуш кыласыз. Ошондо көптөгөн адамдар жок десе дагы жумшак түрдө жок дейт, бирок изилдеп көрө баштайт. Бизнеске азырынча жок деген менен изилдеп көрүп, сиздин сунушуңузду карап изилдей баштайт. Ошол себептен бирөөлөрдү эмес, өзүбүздү оңдойлу. Бизнесте эмес, өзүбүздү оңдойлу биринчиден. Видео жаккан болсо лайктарды басабыз, коллегалар менен бөлүшүп кетебиз жана каналга катталабыз.